Үйдүн же башка курулуштардын сырткы фасадын дал ушундай фасад клинкери менен жасаса өтө сонун чыгат да. Сүйүнчү туугандар, мен Бишкекти бир тегеренип айланып келгичем, Ошто Клинкер Хаус деген жаңы шоурум ачылыптыр. Мына өндүрүш ушул жерде экен. Чоң трассанын эле боюнда. Бул жерде ушу фасад клинкерлеринин түрлөрү көп экен. Анан таманташ, тагыраагы брусчаткалар дагы чыгарылып баштаптыр. Азыр булардын дагы түрлөрүн көрсөтөбүз. Анан бул жерде бир эле ушул эле нерселер эмес, мындай ратанга стулдар дагы бар экен. Токума. Дарегини түшүндүрүп коеюн, жакшылап көңүл буруңуздар, видеого bir жүрөкчө лайк басып коюңуздар, анан жакшы пикир, комментарий калтырып коюңуздар. Ош Бишкек трассасынын бою, бул жагы Оштон Фуркаттан чыгып Тыга келип, Тыдан бери өзгөн жакка келе жатканда Кыргыз-Чек Асан чекте бул жер. Россия май куюучу жайы бар. Андан өтүп бир аз жүрүп келгенде май алмаштыруучу жай, анан жанында мечит бар. Мечиттин эле жанында Клинкер Хаус. Ушул жерге келесиздер, Дареги түшүнүктүү болду. Экрандан номерларга чалыңыздар. Азыр бул жерде Эрнис деген ушу агабыз бар. Ошо Эрнис агабыз азыр бардыгын түшүндүрүп берет да. Жүрүңүздөр. Эрнис мырза. Ассаламу алейкум. Барсызбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз келип алдыңыздарбы? Демдигүсүз, чарчаба. Рахмат. Жакшы келип алдыңыздарбы? Шүгүр. Шоурумду келтириптсиз. Куш келдиңиз. Машалла. Эми биягы жарат экенсиз да? Алла кааласа, сезонго даярбыз да. Сону. 1-марттан баштап иштеп баштадык. Жаркырап, сону ремонтто жакшы кылып. Ооба. Бүт түрлөрү бар экен шоурумда. Так, Эрнис мырза. Бул фасад клинкерлеринин баасы, квадраты эң минимум канча сомдон канча сомго чейин? 600 сомдон 900 сомго чейин болот. Квадрат, квадрат метри. 600 сомдон 900 сомго чейин. Эң корозу кайсы? Эң корозу мына ушул ак цемент менен болгон, баары ак цемент менен куюлганы, мрамор деп коебуз. Ушул цветтери 900 сомдон. 900 сом. Бул эми Ирандан ак цементти кымбат алганыбыз үчүн ошол баасы кошулуп келет да. Мунун аркасы да ак цемент, алды да ак цемент экен, эки слой тең. Эки слой тең. Мунун аты не? Мраморбу? Лазерный мрамор. Лазер мрамор деп. Мрамор. Андан кийин мына биздин артыбызда 3D бар. Быйыл ошол кирпич 3D. Кирпичтер чыгып турат. Булар ошол 800. Мунун аркасы башка цвет, үстү башка цвет экен. Ооба. Эки слой? Эки слой. Экөө эки башка цвет. Так, дальше булчу? Бул дагы ошол мрамор. Мрамор? Бул дагы ошо 3D'нин калпынан куюлган. Мунун дагы ошол эки слой болуп айтылат. Бунун дагы баасы ошо 800 тегерегинде болот. 800-дün тегерегинде болот. 800 тегерегинде. Андан кийин уже Дубай. Мына жаңы келип бул жаңылык. Жаңы чыгарып баштапсыз да? Жаңы чыгарып баштадык. Мына 3D'дан кийин ошо Дубайдан алып келдик. Мунун бетинде мына будур точкасы бар го? Ооба. Өзгөчөлөнүп бул дагы ошол 800-дün атырабында болот. 800-дün тегерегинде болот. 800 тегерегинде. Жакшы. Мынаучу? Булар деле. Булар ошо былтыртан бери куябыз, өзүңүз билесиз. Былтыр жакшы неме кардарлар жакшы баалап, жакшы алышкан. Быйылга 2024 тренд болду, а? Бул тренд болду. Быйыл дагы заказдар көп бугачы. Бул дагы ошол эле облицовка деп коет. Бул лазерный, ошол жанагы эле. Лазерный. Муну дагы каалагандай түстө куюп беребиз. Бул бир аз датыга салыштырганда майдараак кирпич экен, крандары чыгып турат экен. Ооба, крандары чыгып турат. Булардын дагы баасы ошол 600дөн булар 800гө чейин. Бул аз жаңылык, Монтана деп келди бул дагы. Монтана? Монтана деп келди. Бул дуалгабы же бул соколго? Дуалга дагы иштетип атышат, сокулга дагы иштетип атышат муну. Кете берет экен да? Кете берет экен, Азыр муну дагы ошол неме кылып атышат. Булар соколго? Булар соколго ошол неменин дуалдын бурчтарына да коюп атышат. Дуалдын бурчтарына да коюп атат да, тумбаларга. Тумбаларга да коюп атышат, сокол бетонго да коюп атышат. Ана мына шоурумдун бир жак тарабын полностью бул жакты эме кылып жасапсыз го, Дубай кылып жасапсыз да. Үстү башка түс, асты башка түс, асты башка түс, дагы башка деген. Ооба, бул Дубайдан өзү тердик. Бирок жакшы экен. Премьер кылыпчы, элдер келгенде көрүп, өздөрү кармап көрүп, анан неме заказ берет болгондой кылыпчы. Сону. Мына ушул клинкерлердин түрлөрү. Мына бул жакта дагы башка түстөрү бар экен. Мисалы, кара түсү бар экен, антрацит түсү бар экен, Ооба, бул бар. Бул жерде эми калыптарын дагы биз өзүбүз. Калып. Бул калыптар боюнча дагы айтып өтөйүн. Калыптарын өзүбүз чыгарып атабыз. Ушул жерде чыгарабыз. Мурда биз Өзбекстандан алчубуз да. Өзүңүз куюп атасызбы? Биз азыр өзүбүз куюп атабыз. Ушундай иш менен заниматься этем дегендер жаштар болсо, акчасы бар, эмне бизнес кылсам болот дегендерге биз бизнести нөлдөн үйрөтөбүз. Сапаты кандай? Сапат өтө мыкты, мына. Эч нерсе болбойт. Бул 5 жыл гарантиясы менен беребиз муну. Мунун арзандары да бар. $80, $70 бар. Алардан эмес бул. Биз алардан да иштетип көрдүк. Бирок биз сапаттуусунан алып келип куюп атабыз.
Ушу резинканы өзүңүз куюп атасызбы? Ушу резинканы өзү чыгарып атабыз. Жанагы клинкер бизнес кылам дегендер, эми бир эле Эдис агабыздан башка канча адам бул бизнести кылса болот да? Ооба. Туура? Болот. Клинкер бизнес кылам дегендер, Эдис агабызга кайрылыңыздар, мына даяр үйрөтөбүз. Эмени матрица калыпты куюп берет экен. Анан үйрөтүп дагы бересиз. Үйрөтүп, кандай красканы кандай кошуш керек, цементти кандай кошуш керек, нөлдөн бизнес үйрөтүп беребиз. Үйрөтүп жолго салып беребиз. Машалла. Канча доллар Муну биз менен? $200 алганбыз өзүбүз. Бирок биз бааны $180 деп койдук Кыргызстанда. Квадратыныбы? Квадратына. Штук эмес, а? Штук эмес, квадраты. Квадрат. $180 деп койдук. Биз өзүбүз былтыр Өзбекстандан, Андижандан алып чыкканбыз, $200 алып жүргөнбүз. Демек, бунун квадраты туугандар $180. Бир квадратына канча штук болот? 10 штуктан 13 штукка чейин болот. 10 штуктан 13 штукка чейин болот экен. Жакшы экен, бизнес баштасаңыздар болот. Ушу клинкер бизнести канча доллар менен баштаса болот? Бир $5000 жетеби? $5000 аз болсо деле жетет. $3-4 менен деле баштаса болот. Неме башкысы адамдын өзү кызыгуусу болуш керек да. О кызыгуусу жок болсо кыйын. $50,000 менен баштаса деле аягына чыкпайт да. Азыр канчалагандар баштап уже аягына чыга албагандар бар да. Жакшылап үйрөнүп алыш керек экен дейсиз. Азыр бул Кыргызстанда жакшы тренд болуп, ар бир областта бар азыр. Ысык областында, Баткен областында, Бишкекте, бардык шаарларда уже чыгып баштады, бар. Мына ратанга стулдарды да өзүңүз токуп өзүңүз жасап бул дагы өзүнүн өндүрүш. Буларды дагы мурда Өзбекстан алып келип сатып жүрүшкөн бизде Ошто. Азыр эми биз мунун сырьёсун эле ошол жактан алдырабыз. И өзүбүз токуйбуз. Саябан деп өзүбүз. Бул бренд караңыздар. Саябан Made in Кыргызстан. Кыргызстандын өндүрүшү туугандар бул. Мунун дагы арзан кымбат материалы бар. Арзандарынан алып токуп көрдүк. Бизге көңүлүбүзгө жаккан жок. Лучше сапатына биз көңүл буруп, сапаттуусунан, материалдын сапаттуусунан алып келип токуп атабыз. Демек, Саябан стулдары булар токума сапаттуу болот. Себеби сапаттуу сырьё колдонот экен да. Ооба. Мына канча турат мына? Булар ушулар 6000. 6000. Столчу? Бул 8000. 8000. Ушул айнеги да каленый. Айнеги да каленый. Мына сыртта дагы түрлөрү турат. 1 адамдык, 4 адамдык, 2 адамдык, 6 адамдык болуп бөлүнүп кете берет да. Анан бу жерде эми баягы мындай өзгөчө до конца астына чейин токулгандары да бар экен да. Ушуга карап баасы өзгөрүп кете берет. Баасы. Ушу канча турат мисалы? Ушул мисалы үчүн 5000. 5000 сом. 5000 турат. Дагы сүйлөшүп түшүрүп берсек болот. Сүйлөшсө болот. Эми биякта түрлөрү көп. Ушуларды карап, тандап, заказ берип, канча даана керек болсо үйгө, дачаларга, эс алуучу жайларга ала берсеңиздер болот. Бул Саябан. Мында груша да бар экен, а? Бул да груша. Азыркы тренд болуп аткан селкинчектер. Так, Эрнис мырза, бул жагын өтүп алыңыз эме? Брусчаткаларды көрсөтөлү, а? Бул брусчатканын азыр 6-7 түрү бар экен сизде. Бизде дагы бул жерде чыкпаган түрлөрү дагы бар бул жакта. Бул 3D. Бул 3D. Та, бул крокодил го? Крокодил деп койсок болот муну. Крокодил. Крокодил деп койсок болот. Мына бул аты эмне бул? Астана. Астана деп коет муну. Так, дальше. Мына бул өзү эле мрамор. Мрамор экен, а? Мындагы узору бар экен. Мындагы узору бар. Бундагы ушул баалары айтып өтөйүн. Клинкерге сыңгар эле 600дөн эң кымбаты 900гө чейин бааланат. 600дөн 900гө чейин. Мрамор болсо, ак цемент кошулса. Бул да 3D экен. 3D бул дагы. Мына өзүбүздүн оймогу? Бул оймо шимилер. Бул дагы жаңы калыптар. Бул хай-тек. Хай-тек, хай-тек стилинде. Жакшы. Демек, мынандай бордюрлары да бар экен, а мына-мыналар, а? Ооба, мунун дагы бордюрларын, аркыларын алып келдик. Мына оймо чимилер өзүдүкү. Мунун дагы түстөрүн каалагандай түстө кылып бере алабыз. Түстө кылып беребиз. Ушул клинкер сыңгар эле мына түстү тандаса, ошол түстү кандай түстү тандаса ошондой кылып беребиз. Туугандар, бул клинкерди билесиздер. Рейка токулуп, анан рейкага бул жабыштырылат да, саморез менен катырылат. Өтө сонун нерсе. Азыр эми любой дубалга, ход паксага, ход цементке, пескоблокко сыртынан деле кылып атышат. Любой дубалга боло берет, а? Утепление этип койсо болот. Капчыгына карап туруп. Жакшы. Бул жер эми клинкер хаус. Ичкериде өндүрүш бар экен. Ушу брусчатканы деле, клинкерди деле бүт ушул жерден өндүрүп чыгарат экен да. Ушунда өзгөчөлөрдү дагы ичине зым салып баштап атабыз азыр. Мунун ичине зым салайын деп атасыз? Зым салып азыр. Баасы кымбаттап кетпейби? Жок, 200 сом кошулат, бирок сапаты жакшы болсун деп атабыз да. Жакшы, сонун болот экен анда. Сапаттуу болгондо баары элдер ошону баалайт да. Түшүнүктүү. Жакшы.
Saat qanchadan qanchaga чейин sizga kelib zakaz berse болот? Bizdiki круглосуточно ушул жердебиз. Түнү күнү? Түнү күнү ушул жерде иштеп, ушул жерде ачык дайым. Сон. Аллах işingizге береке берсин. Биз Рахмат. экранга номерларыңызды Алла жазып разы койдук. Ошол номерларга эл журт чалып келе берсин анда. Алла разы болсун. Ошто Асанчек, Кыргызчек чоң трассанын боюнда. Фасадка керектүү, полго керектүү брусчаткалар бүт бардыгы бар. Келе бересиздер. Клинкер Хаус. Ассаламу алейкум. Салам.